Мындан 5 миллиард жыл мурда Жер планетасы космостук чаңдардан түзүлүп, мындай көрүнүштө болгондур. Жер үстүндө жашоо башталганча миллиарддаган жыл өтүп, эң жөнөкөй чөп өсүмдүктөр өсүп, токойлор, жан-жаныбарлар пайда болгон. Жердин алгачкы доорлорунда зор жаныбарлар жашап, күн кечиргендери биз үчүн табышмак жана жомоктой эле сезилет. Жер шарынын тарыхы 5 эрага бөлүнөт. Биринчи археозой, андан кийин птерозой. Булар 4 миллиард жылга созулат. Демек жер шарынын жашоосунун 80%-ын түзөт. Археозой эрасынын учурунда жер шары негизделип, суу жана аба катмары пайда болгон. Ошондой эле жер бети жашыл өсүмдүккө толгон. Птерозой эрасында биринчи клеткалуу жандыктар пайда боло баштаган. Азыр биз адамзат кайнозой эрасында жашап жатабыз. Динозаврлардын жашоосу өмүр сүрүү узактыгы 100 жылга чамалап барган. Бул динозаврлар жер шарындагы эң ийри жандыктар болуп эсептелет. Динозаврлардын тарыхындагы катталган эң зор жырткыч суперзавр деп аталат. Ал 10 пилдин салмагына барабар болгон. Бийиктиги 30 метрге жеткен. Жырткыч жаныбарларга кирген чөп менен азыктанган брахиозавр, диплодок сыяктуу динозаврлар алар менен бир заманда жашаган. Алардын денесинин узундугу дээрлик 30 метрге жеткен. Динозаврлар жер шарына мындан 240 миллион жыл мурда пайда болушкан. Демек, ал доордо жер бетинде жашаган 99,9% зор жаныбарлардын кырылуусунан кийин 1%га жетпеген жандыктардын аркасында кийинки жер шартына ылайыкталган жаныбарлар жашап келет.
Алардын жашоо мүнөзү толук аныкталбаганы менен катыган денелери, сөөктөрү бизге жетип отурат. Бирок изилдөөчүлөр ал кезде жашаган динозаврлардын терисинин өңү кандай болгондугун жетишээрлик деңгээлде биле алышпайт. Табылган динозаврдын чирбей калган териси да бүтүн динозаврлардын толук өң түсүн ачык айтып бере албайт. Анткени арадан көп жылдар өткөндүктөн теринин баштапкы өңү өчүп так маалымат алууга мүмкүндүк болгон эмес. Ошентсе да ар бир динозавр жашаган жеринин шартына жараша ар кыл өңдө болгон. Тиранозавр аталган динозавр бир жегенде эле 130 кил эт жеген. Ал бир жакшы тамактанса 3 же 4 күнгө гана ток жүргөн. Анан кайра аңчылыкка чыгууга туура келген. Демек анын жашоосу жалаң кара курсакты тойгузуу менен гана өткөн. Тиш өтпөгөн калың терилүү анкилозавр динозаврынын жонунда сөөк аркалары сыртка чыгып турган. Мында сырткары анын көздөрү да сөөк алдында болуп, дээрлик душманынын кол салуусунан жапа чеккен эмес.
Дүйнөдөгү эң зор динозавр болсо сейсмозавр деп аталат. Анын салмагы 50 тоннага барган. Узундугу болсо 35 метрге жеткен. Мында сырткары стегозавр, бронтозавр, игуанодон, карбозавр, трицератопс жана башка динозаврлар жашаган. Булардын көбү асманда учкан эмес, жана сууда жашаган эмес. Бирок айрымдары сууда жакшы сүзүшкөн. Бул динозаврлар өтө көлөмдүү болгону менен алардын жумурткасы анча чоң болгон эмес. Динозаврлардын кырылуусу тууралуу ар кыл гипотезалар айтылып келүүдө. Анда асмандан келген зор астероиддин кесепетинен жер бетиндеги зор жандыктар кырылгандыгы айтылса, биринде дүйнөнү топон суу каптаганынан кырылгандыгы айтылат. Бул зор жырткычтар кырылгандан кийин 60 миллион жылдан соң алгачкы адам пайда болгондугу айтылат. Көпчүлүк ошол кездеги динозаврлар чөп менен азыктанышкан. Эң чоң тиштер болсо тиранозаврга таандык болгон. Анын чоңдугу 30 сантиметрге жеткен. Азыркы кезге чейин бул зор жаныбарлар байыркы кезде канча жыл жашагандыгы аныкталбай келет. Ошондой эле бул зор жырткычтар эмне себептен кырылгандыгы азыркы кезге чейин так аныктала элек.